Гүлнара айым короосундагы гүлдөрдүн тилин билет. Башкача айтканда ар бирине өзгөчө мамиле жасайт, сүйлөйт. Айтымында гүл өстүрүүдө мээримдүүлүк башкы орунда. Анткени гүлдөр камкордукту талап кылат. Ошого жараша гүлүн ачып көктөйт. Гүлдөрдүн түрү аябай көбөйгөн маалда. Бир эле мисалы үчүн тал гүл, алиандранын азыр 4-5 кыл светтер, илгери розовый эле цвет болчу эле, азыр эми малина, кызыл, сары, оранжевый, ак, махрой, без махрой деген сорттор аябай көбөйүп кеткен. Анан ошолордон алам. Мына мисалы үчүн бугенвилия деген гүл бул. Бул аябай сонугул, ысыкты сүйөт. Каарманыбыздын көп убактысы мына ушул жерде өтөт. Таң эртелеп өзү тамактанбай, гүлдөрүн азыктандырууга киришет. Айтымында гүлдү өстүрүүдө топуракты туура тандай билүү керек. Чиринди топурак жана биогумустун аралашмасы менен олтургузулган гүл жакшы өсөт. Ошондой эле күнүмдүк колдонуучу тамак аштан чыккан калдыктарды ыргытпай, ширесин гүлдөргө куюуну сунуш кылат. Мен андай эле гүлгө дары неме кыла бербейм, мен өзүмчө компот жасайм гүлдөргө дайым. Мине жесек алма, банан, сабиз, пияз, минеки болсо чоң идишим бар, ошого бардыгын салып, жамгырдын суусунан, жамгыр жааганда алып туруп, жамгыр суусунан компот кылып, ачтып, ошону сүзүп, ошону куябыз. Ошол аябай витаминдүү болот. Өстүргөнгө аябай жакшы да. Эң кызыгы ар бир гүлдүн өзүнүн касиети бар. Мисалы бул гүлдүн аталышы Бенджамен, бала чакыруучу гүл деп айтылат. Бул гүлдү мындай бала чакырат деп коет. Баласы жок, балалуу болоюн дегендер үйүнө өстүрсө жакшы болот дейт. Анан бул гүлдү мен 1-2 адамга өстүрүп бердим. Чын эле экөө тең балалуу болушту. Жакшы, мындай немеси жакшы да. Бул гүлдүн ушундай бала чакырат деген ниети жакшы. Кайненеси өстүргөн гүлдөрдү келини сатууга алып чыгат. Баалары 150 сомдон баштап 2500 сомго чейин. Күндүгө 2-3 ящиктен алып чыгам, сатылып кетет. Ошо ашкан 1-5-6 деле ашып калат. Ошолорду кайрап келип, эртеси дагы кайрап барып сатып, ошондой кылабыз. 200дөн, 250дөн сатабыз, чоң кичинесине карап. Ашылганына карап, гүлдүн формаларына карап, ошентип сатабыз. 63 жаштагы Гүлнара Мурзакулова 30 жылдан бери ишкерликтин ушул түрү менен алектенип келет. 200гө чукул гүлдөрү бар. Зарина Жапар кызы, Жанызак Нурдавлет уулу, Базар Коргон району.